Маалыматты манипуляциялоо мыйзамы кайрадан каралып жатат. Бул Кыргызстанга эмнеси менен кооптуу? 2020-жылдын 14-май күнү Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова тарабынан маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору сунушталган. Максаты жарандарды интернет мейкиндигинде жайылтылып жаткан жалган жана фейк маалыматтардан коргоо экени белгиленген. Аталган мыйзам долбоорун 89 депутаттын 79-у колдоп кабыл алынган. Бирок мыйзам ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан 2020-жылдын 3-августунда кайра артка кайтарылган. Анткени ал коомчулукта көптөгөн терс пикирлерди жаратып, нааразычылык акцияларынын чыгуусуна себеп болгон. 2021-жылдын 31-майында маалыматты манипуляциялоо мыйзамы Жогорку Кеңештин социалдык маселелер комитети тарабынан каралып, макулдашылган версиясын түзүп чыгуу үчүн атайын кеңешме топ түзүлгөн. Башкача айтканда, аталган мыйзам долбооруна толуктоолор киргизилип, кайрадан кабыл алууга жөнөтүлүшү мүмкүн. Алдыда маалыматты манипуляциялоо мыйзамы Кыргызстанга эмнеси менен кооптуу экенин жана аталган мыйзамды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр барбы деген суроону карап көрөбүз. Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова тарабынан сунушталып жаткан маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзамды Адилет юристтер институту изилдеп чыгып, бир канча түшүнүксүз жана сөз эркиндигин чектей турган жагдайлары бар экенин айтып чыгышкан. Анда эң алгач мыйзамдын өзүндө маалыматты манипуляциялоо термини ачыкталбаганын жана ал долбоордун бүткүл тексти боюнча бир гана жолу кездешкени белгилүү болгон. Ошондуктан юристтер мыйзамдын аты маалыматты манипуляциялоого каршы болсо да, чыныгы максаты сөз эркиндигин чектөө экенин айтышкан. Мыйзамдын 4-беренеси да талаштуу ойлорду туудурган. Ага ылайык интернет түйүндөгү сайттын же баракчанын ээси жалган маалыматты таратпоого жана аны чектөөгө милдеттүү болгон. Эгерде ал талаптар сакталбай турган болсо, юридикалык жоопкерчиликке тартуу демилгеси каралган. Мыйзам боюнча аны Маданият министрлиги көзөмөлдөшү керек болот. Юристтер аны көзөмөлдөө Маданият министрлигинин компетенциясына кирбеши керек экендигин бир канча ирет айтышкан. Мындан сырткары, ачыктыкты камсыз кылуу үчүн интернет колдонуучулары өзүнүн баракчасына аты жөнүн жана электрондук адрестерин милдеттүү түрдө жазышы керек болот. Адилет юристтер институту бул жарандардын интернетте анонимдүү калуу укугун бузуу менен бирге керексиз долбоор экенин айтышкан. Анткени азыркы учурдагы мыйзам боюнча кадыр-баркка шек келтирген, этникалык жана расалык кастыкты козутууга багытталган маалыматтар жарыялана турган болсо, ал укук коргоо органдары тарабынан көзөмөлгө алынат. Мисалы 2019-жылы Кыргызстан боюнча ар кандай багыттагы туура эмес маалыматтарды тараткан 97 сайт, 300 баракча жана 21 портал жабылган. Ал эми Instagram, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын дагы фейк маалыматтар менен күрөшүү саясаты бар. Анын негизинде чындыкка дал келбеген маалыматтар өчүрүлүп турат. Мыйзамдын 7-беренеси интернет провайдерлерди абоненттердин интернет аркылуу жөнөткөн аудио, сүрөт жана видео материалдарын жарым жылга чейин сактоого милдеттендирет. Активисттер жана юристтер бул жарандардын жеке жашоосуна кийлигишүү катары баалашкан. Мындан сырткары, Кыргызстандагы интернет провайдерлердин бул маалыматтарды сактоого мүмкүнчүлүгү жок экени айтылып келет. Аты жакшы угулган маалыматты манипуляциялоо мыйзамын ишке ашыруу жана кабыл алууда көптөгөн жагдайлар ачыкталган эмес. Мисалы, фейк аккаунт менен чыныгы аккаунттун же сайттын айырмасын кантип билүүгө болот? Анын критерийлери белгиленген эмес. Бир катар медиа эксперттер жана юристтер, эгерде аталган мыйзам кабыл алына турган болсо, Кыргызстандын сөз эркиндигине доо кетирип, цензурага жол ачаарын айтып келишет. Анткени бул мыйзам маалыматты тараткан адамды жана маалымат жайгаштырган сайттын ээсин соттун чечими жок эле кармоого уруксат берет. Мыйзам тандалма түрдө иштеп, социалдык тармактардагы контенттин бардыгы мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнө баштайт. Ал эми мындай талап жарандардын өз оюн эркин айтуудан кооптондуруп, ой эркиндигинин чектелишине да алып келет. Мындан сырткары, аталган мыйзам кабыл алына турган болсо, оппозициялык жана бийликти сындап келген медиаларга да кооптуу жагдайлар түзүлө баштайт. Азыркы учурда Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова тарабынан сунушталып жаткан мыйзамга Жогорку Кеңеш тарабынан түзүлгөн топ кандай өзгөртүүлөрдү киргизери жана ага канча каражат сарпталары тууралуу маалымат белгисиз. Бирок Россияда 2016-жылы кабыл алынган маалыматты манипуляциялоого каршы мыйзамды ишке ашыруу үчүн бюджеттен дээрлик 156 миллиард доллардан ашык каражат сарпталган. Ал эми Жогорку Кеңеш сунуштап жаткан мыйзамдын дээрлик 64% Россиянын маалыматты манипуляциялоо мыйзамына окшош экени, башкача айтканда плагиат экени белгилүү болгон.